Так, ассаламу алейкум, бектестингти баштайбыз. Так, биздики рынокто азиатский сессиянын максимальный база снятиясын көрсөк болот. Бул жерден биздики ближайший неэффективный зонанын полностью пробивать этилгенин көрсөк болот. Значит, бул биздики IFFG ролун аткарат. Үстүндө биздики неэффективный зона бар продажага. Ошол эле жерде, Значит, биз ушул неэффективный зона аркылуу продажага киребиз. Переснятие бар үстүнкү хайдыкы. Бул биздики продажага толук түрдө подтверждение болуп эсептелинет. Биз продажага киребиз дневной неэффективностька чейин. Соотношение прибыль 1/2. Так, зарабатывать этип турган болсок, биз $2469 зарабатывать этебиз. Эгерде минуска кетип турган болсок, биз $1000 минуска кетебиз. Позициянын логикасы боюнча кайрыла турган болсок, бул жакта биздики күчтүү зона бар, зона поддержка. Эгерде буну пробивать этсе, биз на easy 100% ылдыйкы ликвидный зонага келебиз, Азиянын минимальный базасына. Так, эгерде пробивать эте албай турган болсо, рынок биздин стоп-лоссу токтотуп алышы мүмкүн. Биз азыр неэффективность боюнча коррекцияны көрөбүз. Ылдыйга биздин план ушундай. Неэффективностьтан объем кошулуш керек. Либо СНРды пробивать эткенден кийин, рынок СНРды пробивать эткенден кийин үстүнкү ближайший фракталды снятие кылып туруп, коррекция алып ылдыйга түшүш керек. Көрөлү биздин лимитка кандай иштеп берет бул жактан. Биздин бул жактан неэффективный зонадан лимитка басталды. Рынокто коррекцияны көрсөк болот, бирок ылдыйкы зона поддержкадан рынок пробитие боло албай жатат. Так, бул жерге СНРды жазабыз. Так, көрөлү. Ближайший фракталын снятие кылды. Эми эгерде СНР зонаны пробивать эте турган болсо, стоп-лоссу ближайший хайга коюп туруп, кайта продажага экинчи позицияны карасам болот. Так, айткандай эле, бул жерде меники ближайший М5 фракталдан снятияны көрсөм болот. Бул фракталдын снятиясынан кийин агрессивный разворот. Значит, мен продавецтердин күчүн көрүп жатам. Эми мага эмне керек? Продажага алыш үчүн уже биздики свича аябай катуу агрессивно түштү. Значит, бул жактан пока продажага эч кандай позиция карабай турайын. Бир позициямды күтөйүнчү. Кандай иштеп берет экен бул позиция мага? Эгерде мага дополнительно үстүнөн дагы бир подтверждение чыга турган болсо, мен продажага кирем. А так, бул позиция меники пока актуально. $1,5 пока плюста. Биздики азыр рынокто американский сессия чыгат. Ближайший фракталды рынок снятие кылды. И ылдыйкы фракталында рынок снятие кылды. Значит, бул жерден биздики мындайча айтканда 50/50. Рынок азыр без убытка кетиши мүмкүн, либо тек профит алышы мүмкүн. Позиция ошо объем покупательдердин кошулуп атканын көрсөк болот. Эң акыркы ближайший зона бар. Лекин фрактальный хай снятиядан кийин объем бериш керек. Бербесе, анда биз стопту көздөй барабыз. Так, бул жакта мен подтверждение көрүп жатам ылдыйга. Так, ооба, фрактал бар экен снятиясы. Биздин стоп-лоссду пока алган жок рынок. Пока позициябыз биздики актуально. Давайте эми мага азыр эмне керек? Любой неэффективностьтен коррекция берсе, рыноктон продажага кирсем болот. Так, пока. Давайте көрөлү дагы. Мейли, азыр биз позициябызды уже кире албайт экенбиз экинчи позицияга. Эмнеге дегенде манипуляция менен аябай агрессивный торговля болуп жатат. Түшүнүп койсок болот. Американский сессия ошондой. И биздики тек профит менен рынок жабылды. Ошондо биз бияктан $2400 зарабатывать эттик. Позициянын логикасы полностью сиздерге түшүнүктүү болду деген ойдомун. Бул основной биздики ликвидностьтун снятиясы менен продажага кирдик. Жана ошондой эле ар бир рыноктун движениясын мен сиздерге көрсөтүп айтып бердим. Так, бул бэктестингдин максаты сиздерге финансовый совет эмес, бул өзүмдүн билимимди сиздерге көрсөтүп айтып берүү. Жана ошондой эле ушул билимди колдонуп сиздер өзүңүздөр кийин дальнейшем трейдингден туура решение чыгарасыздар деген ойдомун. Эгерде M15 тайфрейм менен карай турган болсок, биздин позиция ошондой движение алган. Эгерде H1 позиция менен карай, тайфрейм менен карай турган болсок, биздин позиция ошондой движение алган. Үстүнкү зона сопротивление, рынок ылдыйга түштү, ылдыйкы зона поддержка, рынок разворот алып өйдө кетет турган зона. Так, биз бул бэктестингди аягына чыгарабыз. 2,5% зарабатывать эттик. Эми кийинки бэктестингде жолукканга чейин. Ассаламу алейкум.